урматтуу теле көрүүчүлөр, адамдардын арасында адамдар долбоорунун 22 чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Айтурган Сулуунун үйүнө келдик. Айтурган өзү ыр жазат жана чыгармачылыкка жакын. Эмесе биз Айтурган менен жакындан таанышалы. Кандайсың? Жашооң жакшыбы? Иштериң кандай? Жакшы. Жүрөң сени менен маектешели. Özüm yazганды жакшы көрөм. Бош убагында тигип калам үйдөн. Мен 3 бир тууганмын. Улуу эжим турмушка чыккан. Анын 2 кызы бар. Анан атам жумушта сатуучу болуп иштейт. Сиңдим 7 класс. Ошо бош убагында жазуу менен анан проект чыкты. Самсыбелешөр проектине катышам. Жаш акын Айтурган Алмаз кызы 17 жашта, Бишкек шаарынын тургуну. Ал төрөлгөндөн баштап ДЦП оорусу менен жабыркап келет. Айтурган оорус менен күрөшүү үчүн коомго аралашууну чечкен. Учурда акындык өнөрдү аркалоо менен режиссердук курста билим алууда. Кояланып келатканда кичинекей кезинде негедир президент болгум келчү да. Анан өсүү менен чоңойгон сайын эме турмуш оңой эмес экен деп түшүнүп калдым. Анан ушинтип азыркы учурда жазуучу жана психолог болгум келет. Режиссердук курстан үйрөнгөнүн каарманымдар роль аткарган. Эмесе анын эмгектерине назар салыңыздар. Как вы видите, я сегодня готовить буду блюдо. Я на кухне. Хочу приготовить сегодня на скорую руку рожки. Сначала нарезаем вот такими кубиками мясо. Для начала тоже вырезаем полукольцами. Наливаем на наш казан масло растительного. Вы находитесь на моем канале, который называется Печко. Так как у меня сегодня первое видео на YouTube канале, я хочу рассказать немного о себе. Меня зовут Алмазбек Айтурган. Я в этом году окончила 9 класс. Когда окончила школу, мне как-то тяжело было. Долго объяснить сегодня не буду. Сегодня кратко я буду рассказывать о себе. Мои хобби — это сочинять стихи и рассказы. Мой первый рассказ был, я написала об экзамене, о моем первом экзамене, о допуске к экзамену. Айтурган Алмаз кызы быйыл орто мектепти ийгиликтүү аяктады. Эми алдыга бийик максаттарды коюп, талпынып турган чагы. Дегенем режиссердук курска барып, өз жашоосун чагылдырган сценарий жазып, актрисанын да ролун ойногонду пландоодо. Андан тышкары кийим тиккендин да кыр-сырларын үйрөнүүдө. Азыр сценарий жаза баштадым. Өзүмдүн жашоомду
турган нерселерди жазайын деп атам. Анан аябай мындай актриса болгум келет. Эмгектен тикүүбүз. Тиккенди билемин. Анан окуп жүргөндө албетте кыйынчылыктар болду. Анан эжекем аябай жакшы болду. Ал үйрөттү тиккенди, машинага тиккенди, кол менен тиккенди. Аябай жакшы эжелери болчу. Иштеп колго тиккен машина алып дагы улантайын деген ойлорум бар, пландарда. Айтурган окуучулук кезинде мектепке барып келип коюп, үйүнөн чыкчу эмес. Аны коомго аралаштырып, өзүнө окшош дос курбуларды тапканга көмөктөшкөн Үкөй Мураталиева жана Айтургандын ата-энеси. Айтургандын айтымында ата-энем эмнени кааласам, колума кол, бутума бут болуп колдогонуна ыраазымын дейт. Аны курстарга барам, анан тренингтерге катышам. Мага Үкөй Мураталиева деген эже аябай жардам берди да. Жардам берип, ийгиликтерин бөлүштү. Премьер ушундай кыздарга премьер болуп бере алды да. Азыр дагы эле Айтурган деп сен баары колуңдан келет деп ушинтип мотивация берип турат. Мен ыраазычылыгымды ата-энеме чексиз билдирем. Ушул убакка чейин бутума тургузуп, ар леченияларды алгызып, ушул убакка чейин жеткизгени аябай бир нерсе кылсаң дагы ыраазычылыгын бере албайт экенсиң. Апамдын ак сүтүн актагым келет. Буга чейин мектепке эле барып, анан көчөгө анча деле чыга берчүмүн да. Үйдө эле өз иштерим менен алектенчүмүн. Анан ошол Үкөй Мураталиева деген эжеди угуп калып, ошо майыптарга организация ачкандыгын угуп калып, ошолорго кошулдум. Ошолордун коллективимин, эң кичинекей коллективимин. Коллективинде эң кичинекейсиз. Ооба. Сиздер эмне кыласыңар аяктан? Бизге окууларга барабыз, курстарга. Азыркы учурда самсибирежиссер деген курс ачылган. Ошого чогуу барып, чогуу сүйлөшүп, абдан жакшы көрүм, аяга барышты. Ошондой эле Айтургандын сырын да, муңун да, кубанычын да тең бөлүшкөн анын ырлары. Үйдө жалгыз калганда ойлонуп отуруп, турмушунан алынган ырларды жазганды жактырат. Чындыгында анын ырларында чыныгы жашоо баяндалат жана таасир калтырат.
досторум мектепте окуп жүргөндө аябай жакшы досторум болчу. Түшүнүктүү, ар дайым жардам берип турган, бирге аткарчуктар тапшырмаларды бирге аткарып, бирге үйгө кетирип, ушундай окуучулук азыр дагы эле досторум ошолор, бирок назик кыз организацияга кирип калгандан бери мен досторум көбөйүп, аябай жакшы кыздар менен тааныштым. Алар менен сырдашып, жакшы көңүлдүү бир кечтерди өткөрүп турасыңар. Ооба, алар мени туган күндөргө чакырып турушат. Мен да чакырып турам. Мындай ынтымактуу достордон болобуз. Башты жерге салбай, келокойлуу талбай, көңүл буруп окуйлуу, артта калып калбай, окуу керек адамга, суусап калган балыктай. Силер дагы, мен дагы умтулалы алга карай. Биз өкмөткө карап, өкмөт бизге карайт. Карашканда не пайда, кел туралы сен башта. Сен да кел тур. Жатып ичер атка конбой, ал адатты бүгүн ташта. Сен да ташта, мен да таштайм. Андай жаман адатты келечекке алга карай бирге кадам таштайлы. Айтурган менен маектешип отуруп, анын билимге, илимге болгон дилгирлигин, эмгекчилдигине баам салдым. Анын оорусунан айыгам деген ару тилеги орундалсын. Ал ушунчалык сулуу, ыймандуу кыз. Анын таза көз карашынан келечекте ийгиликтүү адамды көрсөк болот. Сен адамсың, жарты эмес бир бүтүн. Сезгин, тапкын, бар бакыттын үлгүсүн. Тумандан да көрсөк болот жарык нур, туура кармап, бу турмуштун дүрбүсүн. Калп дүйнөгө казык болуп не керек? Калса калар, жакшы сөзүң бир күкүм. Сен адамсың, акыл өстүү жансың да. Сенек болуп тириликкө жанчылба. Аздыр көптүр кайгы үчүн кайгып. Адам деген дарегине камчурба. Үйүп алып, көйдөнүңө боштукту, үмүтүңдү таштандыга калтырба. Сен адамсың, жапыс болуп тепселбе. Сезим өлүп калбаш керек эч сенде. Таң калдырып басып кеткен кулабай, тагдыр келип так жүрөгкө тепкенде. Кошумчалай кетсек, Айтурган чыгармачылыктан тышкары спорттун кол күрөштүрү боюнча машыгат. Машыгуусунун жыйынтыгында былтыр Караколдо өткөн кыздар арасында кол күрөш таймашынан биринчи орунду багындырган. Караколдо болгон кол күрөш болгон. Ошондон биринчи местага. Молодец. Экинчисичи бул жакта үчөө турат го. Жок, бул Сиңдикиңдики кошулуп кетиптир. Мына бул экөө сенин кол күрөш боюнча таймашта биринчи орун алгандагы сыйлыктарың, медалдар. Азаматсың. Утуп келгенде аябай ата-энем кубанган, эжекелеринен бери угушуп, молодец
Sizkin. Молодец, биз дагы азаматсың дейбиз. Ийгилик анда дагы. Рахмат. Sorma. Geleceği kim olsun. Oru varsın. En başkası densolukta olsun. Densolukta olsun. Bari bulut olsun için densolukta olup Kırgızistan'ın geleceği sağım koşulup varıyoruz. Carek memleket intimaktu Kırgızistan'da ilgili Kırgızistan'ın sanı göbürsün Kırgızistan'da güldür daima savaş babasın gülüp canap yürürleri arşın olur babasın bir sana gülmenin cengiz gerek. Айтурган, сен менен сырдаш болуп, сенин көп ийгиликтериңе ортоктош болгонубузга биз абдан кубанычтабыз. Дагы жаңы эле маекте дагы көп нерсени сүйлөштүк. Жакшы кыялдарыңды айттың, ошол кыялдарың баары орундалсын. Биз сен менен дайыма кызматташууга кызыктарбыз. Ушуну менен биз адамдардын арасында адамдар долбоорунун 22-чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча, кайыр.